Жеңиш Молдахматовтың қамалышы же болбосо анын козголгон кылмыш жөнүндө айта турган болсом, албетте бул 100% саясий куугунтук, дагы 100% бул саясий куйтулук. Жеңиш Молдахматовду каалайбызбы, каалабайбызбы, ал акыркы окуяда революционер деген макамга ээ болгон. Эгерде биз революционерди кылмышкер деген макамга алмаштыра турган болсок, анда кечеги инкылаптын болгон революцион болгонуна шек кетет да, анда бүгүнкү бийликтин башында отургандардын баардыгы төңкөрүш кылгандар болуп калат. Деги эле ага козголгон кылмыш тапкан айыптан мен эч нерсени көрбөй турам да, саясий массалык башаламандык дейт. Эгер массалык башаламандык болгон болсо, аны мурдагы бийлик уюштурду. Эгерде аны имараттарды, курулмаларды басып алды деп атат. Бирок ал кезде бийлик бар беле? Бийлик 5-тен 6 күнү түндө кулаган. Демек, бийлик жок болчу. Анан ал кайсы бийликти басып алды? Кайсы имаратты басып алып, канчалык деңгээлде мамлекетке зыян алып келди? Бунун баардыгы көргөзүп турат. Бул Жеңиш Молдахматовго жасалган болбосо козголгон кылмыш иши бул 100% саясий куугунтук, куйтулук экенин карапайым эл көрүп турат. Жеңиш Молдахматовду камаганын негизги себептери ал азыркы бийликке Баткен окуясы боюнча, анын алдында Кемпирабад окуясы боюнча айткан кескин сын пикирлери. Эгерде Тилекмат Күрөңовду, Садыр Жапаровду кетсин деп айталы деген сөз үчүн камай турган болгон болсо, буну Жеңиш Молдахматовду, Ташиевди кетсин деген сөз үчүн камап атат да. Эмне үчүн кетсин деп айткандардын баардыгын камаш керек да, келсин дегендердин баардыгын ардактап отуруш керек. Анда сөз эркиндиги, адам укугу каякта калат. Деги эле кандай болгон күндө дагы бул азыркы Жеңиш Молдахматовдун камалышы бул стратегиялык жактан алганда бул жеңиштин жеңиши, бул жеңиштин жемиши. Анткени биз кандай болуп караган күндө дагы логикалык жактан карайсыңбы, саясий жактан карайсыңбы, мыйзам жагынан карайсыңбы, ыйман жагынан карайсыңбы, кандай жагынан караганда дагы аны камап койгондон бийлик абийир таппайт. Тескерисинче бийликтин күндөн күнгө кайтыш болуп бараткан кадыры какшып калат. Ал эми жеңиштин эл алдындагы эл үчүн болгон эмгектери эки эсеге өйдө болуп, калк ичиндеги кадыры калыңдап кетет. Ушуну айта алам.